Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Назар апталык берүүсү, студияда Асанбек Каракозуев. Бул чыгарылышта адаттагы эле өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу окуяларга назар салабыз. Алгач бул чыгарылышта Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин каражатына курулуп жаткан Ош шаарындагы мектеп кайсыл себептер менен кайсыл жакка жылдырылат? Бюджеттен акча таап, местный бюджеттен акча таап алыш болдурагы. Суу көйгөйү күч алды. Эгин талааларды сугаруу эмес, Ош шаарында ичүүчү таза суу 2 күндөп берилбей калып жатат. Кече шаарга 1-2 жыл көчүп келгендер көчүп келип тополонгон кокуй бизге суу бере койду. Биз жапалак 10 адыр, 1 адыр чечелек биз али. Кадамжайдын Окуна айылындагы мектеп 25 жылдан бери эмне үчүн бүтпөй келет? 2013-жылы курулуш таптары токтоп калды. Эми бул курулуш ишини Кыргызстанда паспорту жоктордун саны 10 миңдин тегерегинде. Эми аларды паспорт менен камсыздоо иштери жандана баштады. Документтер бүт баарын толуктап, алып, анан биз өзүбүз барып. Урматтуу телекөрүүчүлөр, берүүбүздүн башында өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу окуяларды камтыган жума хроникасына назар салыңыздар. 14-июл дүйшөмбү. Бул күнү үй жаныбарларын каттоо иштерин баштоо боюнча мөөнөтү аякталып, маалым кылынды. Германия футбол командасы дүйнөлүк кубок тутуп алды. Футбол боюнча Кыргызстан кубогунун жарым финалдык беттешүүлөрү аяктады. 15-июл шейшембе. Бул күнү президент Алмазбек Атамбаев Түркмөнстандын тышкы иштер министри Реджеп Медеровду кабыл алды. Кыргызстанда бул жылы менингит менен ооругандардын саны өскөндүгү кабарланды. Ушул күнү Ош шаарында химиялык кошулмалар көп кошулган 2 тонна дарбыз жок кылынды. Айкөл Манас эпосу өзбек тилине которулуп жарыкка чыкты. 16-июл шаршембе. Ушул күнү президент Алмазбек Атамбаев Япония тышкы иштер министрин кабыл алып, Кыргыз-Япон кызматташтыгы боюнча келишимдерге кол койду. 16-июлда Кыргызстанда электр энергиясына чектөө киргизилиши мүмкүндүгү айтылды. Бул күнү Тажикстандан маңзатты Россияга Кыргызстан аркылуу алып өтүүнү көздөгөн Ош облусунун тургуну кармалгандыгы маалымдалды. 17-июл бейшембе. Бул күнү Ош шаарынын 6 айлык жыйынтыгы чыгарылды. 17-июлда мамлекеттик документтер бир гана учкун басмаканасында чыгарылышы керектиги айтылды. Ош облусунда жарандыгы тастыкталбаган жарандарды каттоо жана аларга паспорт берүү иштери жанданды. 18-июл жума. Ушул күнү өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Ош шаарына бир күндүк иш сапары менен келип бир катар объекттерди көрүп чыкты. Кыргыз-Кытай соода байланышы боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын 10-чу чогулушу жыйынтыкталды. Ошондой эле бул күнү дүйнөдөгү көчмөндөр оюнунун расмий ачылышы 9-сентябрда болоору кабарланды. Ош шаарында Назарбаев каражат бөлдүрүп салып жаткан мектеп башка жакка жылдырылат. Бул тууралуу 18-июлда өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Ошко жасаган иш сапарында белгилүү болду. Иш сапарынын алкагында ал аталган мектептин курулушу менен таанышып чыкты. Жаңы курулуп жаткан мектеп шаардын Черемушка Кичи районуна жайгашкан. Анын курулушу дагы жүрүп жаткан. Эми Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин куруп берчү мектеби Кара Суу районундагы Жейделик айылына которула турган болду. Мындан сырткары өкмөт башчы Ош шаарынын кышка даярдыгын текшерди. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Ошко жасаган иш сапары Казак өкмөтүнүн каржысынын негизинде салынып жаткан Нурсултан Назарбаев атындагы мектептин курулушу менен таанышуудан башталды. Аталган имараттын Нариман айыл округундагы Жейделик айылында 500 орунга ылайыкташтырылып, жалпы сметалык баасы 100 миллион сомду түзөт. Негизи бул мектептин курулушу буга чейин Ош шаарындагы Черемушка Кичи районунда башталып, пайдалуу түптөлгөн эле. Азыр ушул жерге куруу пландалып, премьер-министр мындагы шарттар менен таанышты. Курулуш жумуштарын баштаганга даярбыз. Подрядчыбыз даяр, проекторубуз даяр, архитектура строительствосы өттү. Биз силер добро берсеңиздер, бүгүн баштасак, ошо бүгүндөн баштап 8 айдын ичинде бүтүрөбүз. Ал мектептин курулушу дагы уланат. Аны өзүбүздүн республиканский бюджеттен акча таап, местный бюджеттен акча таап, алыш колдурагы бүтүрөбүз. Өскөрткөн себеби ошо жанагы бир көрүнүктүү жерге турбай калыптыр. Эми ушул Казакстандын президентинин акчасынан бир салынып атса, бир жакшы бир көрүнүктүү жерге болсо деп
ошол эркинде кылган бир жыйынтыкка келдик да. Кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде окутулуп, Нариман Айыл округундагы окуучуларды тартуу каралган. Ага өкмөт башчысы кошумча Ош облусунун таланттуу окуучуларды алып келүү сунушун айтты. Имарат 3 кабаттан туруп, анда 30 класс болот. Каражат маселеси казак тараптан чечилген. Бүгүнкү күндө шаардыктарды ойлонткон маселе газсыз кыштан кантип чыгуу. Көгүлтүр оттун ордуна өкмөт кала тургундарын суюлтулган газга өткөргөнү жатат. Ал эми шаардагы отканалардын айрымдары көмүргө өтөт. Маалым болгондой, Орусиядан грант катары $30 миллион суралган. Ал каражат толугу менен Ош шаарына жумшалмакчы. Анын 261 миллион сому энергетика үчүн. Ага ылайык өкмөт башчы Оторбаев Ош электро жылуулук борборунун кышка даярдыгын көрүп чыкты. Түз эле айтышыбыз керек. Быйылкыга бизге электр энергия жетпейт. Толтогул резервуарда суу азыраак. Ошон үчүн биз чоң бир улуттук программа кабыл алып деп атабыз. Көмүргө өтүшүбүз керек. Мына 17,2 миллион сомду карап атабыз. Именно 5 объекти электроэнергиядан көмүргө, бюджеттин объекттерди биз көмүргө өткөзөбүз. Ош электр ачык акционердик коому запастык бөлүктөрдү алуу жана кышкы авариялык мезгилге даярданууга 22 миллион сом бөлүүнү сунуштады. Калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо үчүн трансформаторлорду көбүрөөк орнотуу маселеси турат. Ал 230 миллион сомду чапчыда. Ал каражатта бөлүнөрү убадаланды. Мындан сырткары электр чыңалуусун азайтуу максатында жылуулук туташпаган көп кабаттуу үйлөрдү кошуу да колго алынды. Калада мындай турактардын саны 117ге жетет. Анын 23 жатаканасы жылуулукка уланат. Ал эми Ош шаарынын 20 жерине суюлтулган газ сатуучу түйүндөр октябрь айына чейин ачылмакчы. Азыр бүгүнкү күндө суюлтулган газдын баасы жогору. 600 сом, мисалы, бир газ баллон. Бул 20 килограмм, 10 килограммдык 20 кубтук газ баллон болуп эсептелет. Анын баасын төмөндөтүү багытына дагы иш жүрүп атат. 34.600ден ашык жеке сектордо газ пайдалануучулар бар. Азыр министр менен ушундай маселе коюлду. Шаардын 14 пунктунда көмүр топтоо пункттарын ачуу маселеси. Анан кийин ошол көмүр ташуучу ишканалар менен ошол баасын стабилдүү кармоо аркылуу келишим түзүү. Андан кийин өкмөт башчы Ош шаардык суу каналы ишканасында жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышып чыкты. Анда шаардыктарды жамгыр жааганда токтотуп калуучу суу көйгөйүн чечүүчү иш аракеттер көрүлүп жаткандыгы айтылды. Эми суу ылайланганда 70.000 куб метр суу жерден алынмакчы. Деген бул Азиатский банк развития менен суммасы $11 миллион 800 000 доллар, Америка доллары, заказчик госагентство по строительству и жилищно-коммунальных хозяйств. То есть биз ошолор аркылуу проект ошо дренажный, жамгырда суу токтогон ошол дренаж болуп атат. Где-то 1 миллион 971 000 сом ошого кетет. Анан кийинки проект бул Европейский банк развития и реконструкции, Европа өнүктүрүү кайра куруу банкы. Буга реконструкция жана насос станцияларын 6 реконструкция кылабыз. Где-то 1 миллион 831 000 еврого очистное сооружениени жасайбыз. Өкмөт башчысынын иш сапарында шаардык кеңештин депутаттары эстакадалык көпүрөнүн курулушун тездетүүнү суранышты. Анда премьер-министр каражат маселеси чечилип, 669 миллион сом бөлүнгөндүгүн маалымдады. Мындан Кеңсай массивине 400 миллион сом бөлүнгөндүгүн, аны менен коммуналдык кызматтарды толугу менен жеткирүү маселеси каралгандыгын айтты. Мындан сырткары, Барак эксклавындагы калкты көчүрүү иш аракеттери көрүлүп жаткандыгын кошумчалады. Асанбек Каракозиев, Азам Бузриков, Ынтымак. Урматтуу көрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантай беребиз. Премьер-министрдин Ошко келип кеткендеги иш сапарынан кийинки ойлор тууралуу атайын маектешкен студиябызга конок чакырганбыз. Анткени Ош шаарында газдын жоктугунан кийин электр энергиясынын дагы үзгүлтүккө учурап жатканы, суунун дагы 2 күндө берилбей калып жаткан айрым аймакта ушундай болуп жаткандыгын Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев айткан эле. Ушудан кийин Ош шаарынын тургундары кандай жашап жатат деген суроолор менен студиябызга конок чакырганбыз. Сапаргүл Бердалиева, Кыргыз журтум коомдук фондунун төрайымы. Саламатсызбы, биздин студиябызга кош келипсиз. Тегеле ушу премьер-министр келип кеткенден кийинки ойлор тууралуу бөлүшсөңүз. Анткени суу жок болуп калып атат, электр энергиясы үзгүлтүккө учуруп атат, мына газ жок учурда Оштун эли кандай жашап жатат сиздин көз карашта? Рахмат. Бирок мен биздин премьер-министрдин шаарга келгенин
укпадым. Теледен гана көрүп калдым. Ушу Кара Соо районунун бир мектебинин болгондугу жөнүндө. А бирок Оштун элине келип жолуккан жөнүндө мен көрбөдүм, кабардарда болбодум. Мен айтайын дегеним ушу Оштун элине келип эл менен жолугушса жакшы болмок да. Эл менен жолукканда анда бир биз дагы айтып алсак, мындай жакшы баягы жеңилдейт элек. Премьерге айтып алдык деп канча көйгөйлөрүбүздү кат жүзүндө жөнөтүп атабыз. Жообун ала албайбыз баягы. Миң уккандан бир көргөн деген жакшы нерсе бар го. Ушу жолукса жакшы болмок эле. Анан баягы мен дайым эле айтып келем да, бул биздин Оштон испытанияны баштагандай боло берет. Пикет эле пикетчилер деп айтып коет. Негизинен мен уялбай эле теледен айтайын. Азыр кээде телевизорго чыкпай калдың да, эмне болду, газ жок болуп атат, пикетке эмне чыкпай калдың да деп ошентип калышат да. Анан мен ошондо кээде ошо жарандар менен маектешкенде айтам да, эми ачка калдык деп да пикетке чыккан негизинен уят го бизге. Ушундай ордолуу кеңири Ошубуз да. Деги эле Ош шаарынын эли мына суу, газ жок болуп атканда кандай жашап атышат? Кыйналып жашап атат. Кыйналганы менен бирок кимге айтат? Премьер-министр келип эл менен жолугушуп кетпесе, мэрге барсаң деле мурдагыдай кабыл албайт. Мурундары мисалы үчүн биз толук кандуу айта алат элек. Газыбыз анда бар эле, суу өчүп токтобойт эле чындыгында. Газ деле өчпөйт эле, свет деле аз өчөт эле. Ушундай болгон көйгөйдү эл менен тез жолугушуп айтып турат эле. Азыр биздин жаңы мэр дагы шайланганына 6 ай, 5 айдын жүзү болуп калды. Жолугуш элекпиз. Мен өзүм 2-3 жолу бардым лично, бир өзүмдүн фондумдун атынан ошо немелерме. Деги эле Ош шаарында ушундай суу токтоп калып кээде, свет өчүп калып атканда, газ жок болсо, жарандык коом эмне сунушташ керек? Бийлик эмне жасаш керек? Аткаруу бийлиги эмне кылыш керек? Эми баягы мэр бул биздин атабыз да шаардын. Биздин өзүбүздүн жалпак тил менен айтканда. Ошол элдин немесин толуктап туруш керек, камсыздап бериш керек. Биз азыр экономикабыз нөл убагы. Эч кандай завод, фабрика иштебейт. Карапайым эл кечке базар менен тирилик кылат. Анан кечке базарда отурган адамдар келсе, суу жок болот. Газ, свет жок болот. Ошонун айынан оорукчан адамдар деле көбөйүп баратат. Аябай кыйналып турат. Если мындай пикетке чыгып бир нерсени кылса, Оштун эли пикетчи деп айтат. Андан да намыстанасың кээдечи. Пикетке эле чыга бересиңер депчи. Анан кандай кылышты деле билбедик. Азыр орозонун күнүндө, азыр го жаздын күнү жашап атабыз. Кыштын күнү кандай болот билбейм, коркунучтуу. Кече теледен айтты, жанагындай газ баллондорду толтуруп беребиз деп премьер келип айтты. Шаардын ар кандай точкаларына орнотобуз деп. Аны да канчалык деңгээлде ал коркунучтуу. Домдорго мисалы үчүн ал газ баллонду койсоң, ал жарылып кетиши да мүмкүн да. Мурундары болуп келген жарылуулар болгон. Анан биздин Кыргызстанда природный газдар көпчүлүгү мындай коопсуздугунан коркпойт элең. Ал эми газ баллон кооптуу. Анан толук кандуу үйлөр отопление менен камсыз болгон эмес. Толук кандуу крышалар жабылган эмес. Анан газ да жок болсо, эми бир Кудай эле сактасын, кыш келген сайын, күн өткөн сайын. Баарыбыз үмүт менен жашайбыз. Үмүт менен жашайбыз. Рахмат биздин студиябызга келип маек коюп бергениңиз үчүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо берүүбүздү улантабыз. Өтүп бара жаткан жумада Ош шаарынын жарым жылдык отчету болду. Анда коммуналдык кызматтардын жетекчилерине катуу сындар айтылды. Андан сырткары шаарда таза суу маселеси да көтөрүлүп, элге суу берилбей калып жаткандыгы боюнча түшүндүрүү иштерин аткаруу тапшырылды. Кала башчысы Кадырбаев шаардыктарды 2 жыл чыдаса таза суу маселеси 95%га чечилип каларына ишендирди. Ал муну $20 миллион инвестиция катары бул тармакка киргизилип жатканы менен түшүндүрдү. Мындан башка да кандай маселелер көтөрүлгөндүгүн кийинки сюжеттен көрүңүз. 1452
медсестра менен санитаркаларга. Алгач Ош шаарынын өнөр жай ишканаларында 2014-жылдын биринчи жарымындагы аткарылган иштери тууралуу маалымдама берилди. 6 ай аралыгында шаардык бюджеттин киреше бөлүгүнө 395 миллион сом чегерилиш керек болсо, аткарылышы 420 миллион сомду түзүп, пландагыдан 25 миллион сомго көп чогултулган. Бирок Ош шаардык салык кызматынын жетекчилиги 6 ай аралыгында түшкөн салыктын көлөмү мындан да көп болушу мүмкүн экендигин жашырбайт. Калаада 1500дөй той унаалары же таксисттер болсо, алардын жарымы салык төлөбөй келет. Шаар мэри муну салык кызматы менен шаардык жол кайгыл күзөт кызматы биргеликте иш алып барбай жатасыңар деп айыптады. Ошол сунушуңузду айтыңыз деп атам. Төлөбөгөн үчүн, конечно, толбой атат булар. Толбой атат. Мына ГАИнин жетекчиси отурат, УУДнын жетекчилери отурат, бүт органдар отурат. Давайте сунушуңузду бериңиз. Ушулар тараптан кандай, биз тараптан кандай жардам керек? Площадьта бул жанагы свадьбаларды эме кылган, обслуживать эткен машиналардан дагы бир 200дөй бар экен. Бул бери жагы. Бул жакта дагы бир дагы бүгүнкү күндө ушул машиналар салыгын төлөбөй эле. Эми бул үстүдө айтып кеткен ошо эки маселеге бизде ошо ГАИ кызматкерлерден жардам болбосо муну топтош абдан кыйын экен. Жыйында кала мэри шаардын көчөлөрүндөгү жол тыгынын жоюу боюнча иштер аткарылбай жаткандыгын сынга алды. Буга чейин Ош шаарын айланып өтүү үчүн жолдорду куруу тапшырмасы берилген. Бирок азыркы күнгө чейин эч кандай иштер аткарылбаган. Ошондой эле Шейит дөбөдөгү башаламан соода кылуу дагы деле токтобой жаткандыгы, ал жерде сатылып жаткан мөмө жемиштер санитардык нормага жооп бербегендиги айтылды. Шам, газ, как это так? Ушул жанагы жумуш жүргүзгөнүңүздөр. Бүгүн өзүңүз, мен сизге айтайын. Барыңызчы мына Шайыт дөбөгө. Кечинде. Ошо комиссия түздүк деп атасыздар. Комиссия түзсөңүздөр барыңыздар биргеликте. Жолдун бою, даже машина өткөнгө проход жок ал жерде. Жанагы санитардык талаптарга жооп бербегендиги үчүн 11 материал сноско бердик уже. Анан санитардык предписание көрсөткүчтөрдү бардыгына таркатып берип атабыз и 35 адам отстранение от работы. Медосмотр өтпөгөндүгү үчүн ошолорду биз уже кызматтан четтеттирдик. Улхан Сатыбаевга айтып коебуз, батыраак айтсын. Батыраак жумушка чыксын. Жыйындын жүрүшүндө шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын 6 айдагы аткарылган иштери да каралды. Маалым болгондой, каладагы мыйзамсыз соода түйүндөрүн жана гараждарды жөнгө салуу аталган башкармалыкка жүктөлгөн. Бирок аткарылган иштер канааттандырарлык эмес деп табылып, сөгүш жарыяланды. Биз Ош шаарына салым кошушубуз керек, тазалыкты жогорку деңгээлде кармашыбыз керек. Урматтуу менчик ишкананын заман. Ошол гараж алынган жеринен кайра койдуруп койдуңар. Не себептен койдуруп койдуңар? Мен ушуга түшүнбөй атам. Ушул суроого мэрдин астында, ушул комиссиянын астында так жооп берсеңиз. Гараж алынгандан кийин ошо Аматов Темир деген аттуу жаран УУДга барып, УМСтин действиялары незаконный деп биздин ошо бөлүм башчынын үстүнөн арыз жазган. Ошондон кийин ал гараж кайра ордуна коюлган. Ош шаарынын вице-мэри Жапар Ормонов шаардагы Жеңишбек Бабараимов көчөсүндөгү жумшак эмеректерди саткан сатуучулардын салыгы кимге түшүп жаткандыгына кызыкты. Сиздерде бир ушундай принцип бар экен, бир нерсени сурасаң, билбейм деп укталат экен да. Бир мындай жоопкерчиликти мойнуна алып, аренда боюнча мына жооп берет, жер боюнча мына жооп берет деген эч ким жок. Мына Кара суу көчөсүндө баягы өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бүгүнкү күндө жумшак мебелдер саткан Бешева базарынын жерлери бар, кимге төлөйт ушунун арендасын? Ошол жерди пайдалануу укугу мыйзамсыз эмес. Биз ал боюнча мурун тазалаткан иштерди жүргүзгөнбүз. Андан кийин токтоп турсаңыз, бизге мындай официалдуу эмес маалыматтар бар. 100 000 сомдон бирөөлөр сен түшүнтөңөр төлөйт. Ал боюнча маалыматым жок экен. Бул биринчи. Көрдүңөрбү? Керексиз болгондо маалымат жок болот силерде. Шаар мэри Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу жолдун чекелериндеги тротуарлардын менчикке өтүп, сатылып кеткенине байланыштуу да башталбай турганын маалымдады. Тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилип, тез арада курулуш иштерин улантуу керектигин баса белгиледи. Альбина Жолоева, Нурсултан Абдукеримов, Ынтымак. Ош шаардык мэрияда таза суу боюнча маселе көтөрүлүп жатканда, башка аймактарда да суу көйгөйү күч алгандыгы, айрыкча игин талааларын сугарууга тартыш болуп жаткандыгы кабарланды.
Ал эми Кара Суу районуна караган Ак Буура 3 жаңы конушунун тургундары ичүүчү таза суу жок Ош шаарынан суу ташып ичишет. Унаасы жок тургундар болсо кээ бир учурларда кадимки эле агынды сууну пайдаланууга аргасыз болушат. Шаар аймагында туруп Кара Суу районуна караштуу тургундардын таза суу маселеси чечилбей келе жаткан көйгөйү тууралуу Назгүл Ахунованын материалынан кененирээк көрсөңүз болот. Ак Буура 3 жаңы конушунан жер тилкелери 2003 жылы 540 кожолукка берилген. Азыр 4000ден ашуун түтүн жашайт. Түптөлгөнүнө 10 жылдай болуп калганы менен коммуналдык кызматтар толугу менен жете элек. Тургундарды түйшөлткөн эң эле орчундуу маселе таза суу көйгөйү. Ичүүчү суунун жоктугунан мынтип унаалары менен шаардан ташып келүүгө мажбур болушат. Шаарда барып мойкалардан агып жаткан тиги Коңрат баанясынан ошол жерден балдар ташышат машина менен. Машинасы жоктор кантишат, каналдын суусунан ичишет албетте. Суу азабын кыйладан бери тартып келе жаткан тургундар өткөн жылы декабрь айында калаага кошумча берилүүчү суудан суранып, жаңы конуштун 2 жерине суу түтүгүн орнотушкан. Алда убакты сааты менен гана чыгат. Мындай кезек күтүү өн көрүнүш эмес. Айрым учурда сууга келгендер чакаларын бош алып кеткен учурларда кездешет. Жетиши болбой атат, керде токтоп калат, очут болуп калат. Бар очут калып атабыз. Бош кеткендер болуп атат. Очут күтпөй, анча-мынча каналдан алып атабыз. Жамчамда арктан ама иштеп турасың, айлы жок. Шушу проблема, суу жакшы неме алып чыгып берсе деп. Ошону ойлоп атабыз да. Мынтип таза суунун жоктугунан түйшөлгөн тургундардын кайрылбаган жери калбаган. Ош шаардык суу чарба башкармалыгы болсо, жаңы конуш Кара Суу районуна караштуу болгондуктан көйгөйдү чечүүгө мүмкүнчүлүк жок экенин айтышат. Ошол айыл өкмөт никогда ойлонбойт. Мына жерге мен жерди бердим. Эртең суусу эмне болот? Давай чогулуп суупуга эме кылайлы. Жок, жерди берип коюп качып кетип атышат. Эми айтып атат, о шаарга өткөрүп бере коелу. Мына азырда Жапалактын четине резервуарда апарганбыз, бирок жана внутренний кварталын сетти тарта албай атабыз. Канча жылдан бери? Кече шаарга 1-2 жыл көчүп келгендер көчүп келип тополонгон кокуй бизге суу бере кой. Биз Жапалак 10 адыр, 1 адырды чече элек биз али. Майнап чыкпаган соң жашоочулар азыр маселени чечүү үчүн өздөрү жол издеп жатат. Ага ылайык ар бир кожолук 10 000 сомдон каражат топтоону болжоп жатышкан чак экен. Эми ош 3000де берден атайын скважин каралган экен. Бул скважинга 5 миллион тегерегинде акча каражаты керек экен. Бизде элдин деги акча 2,5 миллион тегереген болтат. Калган 2,5 миллион акимден айыл өкмөт дагы 1 миллиондой акча берем душулардын аракетинде бүгүнкү күн иш жүрүп атат. Шаардык суу чарба башкармалыгы билдиргендей, тургундар өздөрү түтүк менен тартып келүүгө уруксат бар. Ал качан жүзөгө ашат, азырынча каражаттын чечилбегенине байланыштуу белгилүү эмес. Шаарда бул өңдү башка районго караган айылдар ондоп саналат. Ош жана Бишкек шаарларынын макамы боюнча жаңы мыйзамга ылайык калаадагы анклавдар шаар аймагына карап калат. Ошондо бул өңдүү социалдык көйгөйлөр чечилүүсү ыктымал. Назгүл Ахунова, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Кадамжай районунун Охуна айылындагы Сайдилла Тешеев атындагы орто мектебинин курулушу 25 жылдан бери бүтпөй келет. Мектеп көйгөйү ачык айтылып, тийиштүү кызматтарга жеткен менен жыйынтык жок. Курулуш ишин бүткөрүүнү колго алган ишкана кайсыл бир себептер менен дайынсыз. Бүтпөгөн мектептин абалы менен Баткендеги кабарчыбыз Медер Ниязалиев таанышып келген. Кадамжай районунун Охна айылындагы 480 орунга эсептелген мектептин курулушу 1989 жылы башталган. Совет доору урагандан кийин мектептин курулуш иштери толук токтоп калган. Андан бери 2010 жылы Абдыкадыр Орозбековдун 100 жылдыгына карата курулушту бүткөрүү планга киргизилип, 2 кабаттуу мектептин долбоору ишке кирет. Курулуш 2012 жылга чейин аябай жакшы жүрүп келип отурду дагы кандайдыр бир себептер менен 2012 жылы иш солгунда отуруп, 2013 жылы курулуш таптакыр токтоп калды. Эми бул курулуш ишини тендер жарыяланып, тендерге коюлган акчаны Оштогу Памир жол деген ишкана утуп алып, ошол курулуш ишин жүргүзгөн. Эми азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мектептин курулушу жалпы алганда бир 70% бүтүп турган абалы, мына ушул абалда азыр кайрадан токтоп турат. Жаңы имарат бүткөнгө чейин Охна айылынын окуучулары жер титирөөдөн жараксыз абалга келген эски мектепте окушат. Эски мектебибиз ошо жер титирөө болгондо мындай бүтүн ажырап кеткен алгы бүрчөк-мөрчөктөрү. Энди ушул опасный положениеде. Кокуз дагы бир катора жер титирей турган болсо басып калыш мүмкүн. Ошонун үчүн ушул мектеп тезирээк бүтүш керек. Эски мектептин курулганына 60 жылдан ашты. Бул жерде окуучулардын толук билим алуусуна шарт жок. Класстык бөлмөлөрдүн басымдуу бөлүгү жарактан чыккан. Мисалы үчүн бизде спорт залыбыз жок.
актовый зал деген жок, класстан тышкаркы иштерибиз баардыгы эми мындай айтканда бир убакытты таап туруп бир кечке маалы бир зор эптеп беребиз да. Анан окуучулар 2 минут окуйт бул жерде. Мында класстан тышкаркы иштерди толук кандуу өткөрүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк болбой калат. Андан кийин бул жерде мына биздин башлапкы класстарга биз тамак беребиз. Ошол тамак берүүчү жайыбыздагы мына көрүп турасыздар, шарт аябай начар. Муну дагы биз ашар жолу менен өзүбүз курганбыз. Мектептин курулушун бүткөрүү үчүн республикалык бюджеттен 2013 жылга 10 миллион сом, ал эми 2014 жылга 21 миллион сом акча каражаты каралган. Бирок тендерден утуп чыгып, курулуш иштерин бүткөрүүнү мойнуна алган Памир жол ишканасынан дайын жок. Окуу имаратынын курулушун тез арада жүргүзүү максатында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин турак жай жарандык курулуш департаменти Каржы министрлигине кат жолдогон. Ал эми жаңы мектептин курулушу бүткөнгө чейин 350дөн ашуун окуучу эски мектепте билим алууга мажбур болуп келишет. Медер Ниязали, Урысбек Мазайыт уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Учурда өлкөдө жарандыгы тастыкталбагандардын саны 10 миңден ашат. Алардын көпчүлүгүн башка өлкөдөн Кыргызстанга бүлөө болуп келгендер түзөт. Мындай жарандар Ош облусунун Кара Суу жана Араван райондорунда арбын. Мындан сырткары СССРдин паспортун алмаштырбай жүргөндөр да бар. Азыр облуста ушул өңдө жарандыгы жокторду азайтуу максатында иш аракеттери жүрүп жатат. Кененирээк кийинки материалдан көрсөңүз болот. Шарапат Тажибаева Өзбекстандан Араванга 20 жашында келин болуп түшкөн. Азыр Кермету айыл округунда жашап жаткандыгына 40 жыл болуп калыптыр. Ошентсе да ал Өзбекстандын жараны боюнча жүрөт. Жарандыгын тастыктоочу документти алууга бир нече жолу аракеттенген. Кошларыңнан эле тил катап кел деди. 10 марта апарып берсем деле неме кылды билбейм, жогото берди. Апардым, жогото берди. Жылыдан ашып кетсе деле мага ылтынбады алып берейин дебеди. Айткан пулун эмне бердим. Аталган айылда СССР паспортун алмаштырбай жүргөндөр да бар. Алардын катарында 58 жаштагы Абдыманап Ташматов да кирет. Анын паспорту 91-жылдан бери жараксыз. Экинчи топтогу майып болгондуктан алмаштырууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Эми жашы ардактуу эс алууга жетип калгандыктан жарандыкты тастыктоочу документ керек болуп жатыптыр. Мага эч ким богой жок, жардам берет адам богой жок. Паспортум эски, баарын жапкана керек болот, пенсия алганда керек болот. Мындай жарандар Кермету айыл округунда ондоп саналат. Аталган айыл өкмөттө ушул өңдүү жарандыгы жокторду каттоо жана документтештирүү иш-чаралары жүрдү. Өкмөткө киресиз, өкмөттөн аласыз, бүт баарын толуктап, кайрап чыгасыз. Сизге дагы ушундай дело түзөбүз. Конфликтный комиссиянын негизинде 3 кошунаңыз тастыктап берет сизди. Действительно эч жака кеткен эмес, эметкен деген ошону кыласыз. Документтештирүү иштери атайын мобилдик топ тарабынан жүргүзүлөт. Ал үчүн 20 ыкчам топ түзүлгөн. Алар аймактарды төрө кыдырып, жарандыгы жоктордун документтерин чогултат. Кабылдаманын курамында юрист, райондук паспорт столдун кызматкерлери жана айылдык аймактын өкүлдөрү бар. Көп басымдуу эмеси 5 аял келди, 2 эркек. Алардыкы ошол 74-жылдагы образецтегилер экен. Анан бирөөсү Өзбекстандан келген аял экен. Ал документти чогултура береткен дагы паспорт столу кайрылбаптыр. Таптакыр паспорт столуга барбай эле көчөдө ким келсе эле мен сизге паспорт жасап берем десе, ошолор колуна карматып коет экен дагы, ал кете берет экен. Жарандыкты тастыктоо үчүн биз биринчиден баарын документтерди бүт баарын толуктап, алып, анан биз өзүбүз барып жана 2 дело кылып тиркейбиз. Тиркегенибизден кийин ал барып биз өзүбүздүн областтык паспортный столубуз бар. Ошол жака алып барып биз тапшырабыз, алар Бишкекке жөнөтүшөт. Иш-чара Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматы жана Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттигинин кызматташуусу менен жарандыгы жокторду азайтуу долбоорунун негизинде өткөрүлүп жатат. Ал июль айынан башталып 2 айга созулат жана 2 этап менен жүрүп жатат. Биринчиси документ чогултуу болсо, кийинкиси жарандыкты тастыктоочу документ тургундарга күз айларында тапшырылмакчы. Өз убагында документтештирилбей калган, колдорунда СССРдин паспортун дагы эле колдонуп жүргөн же кээ бир себептер менен ал паспорттарды жоготкон, эч качан документ албаган же паспорт мөөнөтүнөн жашы өтүп кеткен жарандарга, жарандыгы жок жарандарга Кыргыз Республикасынын аймагына келип, чет өлкө мамлекеттеринен турмушка чыгып же көчүп келип, жер которуп келип, бирок ар түрдүү себептер менен бул жерде катталбай жана Кыргыз Республикасынын жарандыгын ала албай калган жарандарга укуктук жардам көрсөтүү, документтештирүү процесси жүрүп жатат. Учурда өлкөдөгү жарандыгы тастыкталбагандардын саны 10 миңден ашат. Көпчүлүгүн башка өлкөдөн Кыргызстанга бүлөө болуп келгендер түзөт. Мындай жарандар Ош облусунун Кара Суу жана Араван райондарында арбын. Мындай иш-аракеттер өлкөнүн Ош, Жалал Абад облусунун ар бир районунда жүргүзүлүп жатат. Ал эми Чүйдүн 2 районунда,
социалдык шарты начар жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер документтерди толтуруудагы мамлекеттик төлөмдөрдөн бошотулмакчы. Асанбек Каракозуев, Азан Бузриков, Ынтымак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жарым саат бою назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозуев болдум. Эмки аптада жакшы жаңылыктар менен амандашалы. Биз болсо берүүбүздү шуну менен соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар.